Ардактуу достор, сиздер менен мен Жолдубай. Кинофейл рубрикасы бүгүнкү чыгарылышта Жашыл миля тасмасы жөнүндө кеп кылабыз. Бул фильм Кинг тарабынан 1996 жылы жазылган. Бул мезгилде Шоушенк түрмөсү боюнча кинолента чыккан эле. Бирок автордун түрмөдөгү жаза өтөөчүлөрдүн аянычтуу абалы аябай түйшөлткөн. Мына ошондуктан ал аны жаңы романында темасын алмаштырып, ага бир топ философиялык ой жүгүртүүнү кошуп, күтүлбөгөн сюжеттик өзгөчөлүктөрдү кийирип, баш каармандардын мүнөзүн да ойдогудай ачып берген. Мына ушул өзгөчөлүктөрдүн ичинде кандай каташылыктар бар? Сиздер менен биргеликте карап чыгабыз. Бул тасмада баарын таң калтырган өзгөчө каарманыбыз аябай чоң болот. Бирок чынында анчалык деле чоң эмес. Олтурган жерин карасаңыздар, бийигирээк көрүнүү үчүн бутунун алдына бийик олтургуч коюп койгон. По-моему, нам придется повозиться с этим парнем. Это гигант. Кичине кезибизде баарыбыз деле светти өчүрүп жандырганды үйрөткөн болуш керек, достор. Ал эми бул сценада токко тартыруу үчүн генераторду жана лампочкалар жандырылган болчу. Кийинки кадрда лампочкаларды кайрадан жандырып жатат. Кичинекей кезинде үйрөткөн эмес окшойт, светти өчүрүп жандырганды. Это нормально. Каарманыбыздын оозун скотч менен жаап, камап салат. Кийинки кадрда оозунда турган нерсе эки кадрда ар түрдүү көрүнүштө болуп турат. Мына мүчүлүштүк. Моя мама учила, чтобы не было больно срывать резко. Похоже, ошибалась. Тасмада пайдаланылган электрондук олтургуч бар. Модели Олдспарке. Стивен Кинг өлүм жазасына тартылгандарды түшүнүүгө аракеттенип, өзүн стулга байлоосун суранган. Анын айтымында ал учур өмүрүндөгү эң чоң азап болгон. Бирок угушубузга караганда бул адамдарды токко тартыруучу олтургуч 1941 жылга чейин Луизиана түрмөсүндө болгон эмес деген маалыматтар бар. Это было очень смешно. Я согласен. Мына ушундай достор, кызыктуу жана таң калыштуу каташылыктар менен жыйынтыктайбыз. Көңүлдүү кеч, жалпыңыздарга аман туруңуздар.